Саламатсыңар урматтуу достор, сиздер менен кайрадан ошол өзүмдүн баракчамдан көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Сиздер кыргыз тилин үйрөнүү боюнча даярдалган кезектеги биздин видео сабагыбызды көрүп атасыздар. Урматтуу кыргыз тилин үйрөнүүчү достор, мисалы өткөн сабагыбызда айткандай, бүгүнкү биздин темабыз ушул адам баласынын денеси, анын дене бөлүктөрү жана бир нече ушул денебизге тиешелүү бир түшүнүктөр боюнча маалымат беребиз дегенбиз. Сиздер бул жерде жалпы адам баласынын денесин көрүп турасыздар. Мисалы адам баласынын денеси болсо, бул моюндан жогоркусу, жалпылап айтканда адам баласынын башы. Мына ушул адамдын негизги бөлүгү. Мисалы бул жерде карасаңыздар, чач, баш, кулак, моюн, кол, манжа, бут, анан буттун манжалары. Бул колдун манжалары, ал эми бул буттун манжалары. Бул жакта болсо бешене, каш, көз, мурун, ооз, бул көкүрөк, бул колдун бүгүлгөн жери чыканак, бул карын, же болбосо курсак деп деле койсок болот, карын десек деле болот, ич десек деле болот, айтор курсак, карын, ич деп иштетсек деле үчөө тең жарай берет. Булардын баарын синонимдер деп коебуз. Ал эми бул сан, бул буттун тизеси жана балтыр. Мына ушул жалпысынан алганда адам баласынын дене мүчөлөрү болуп эсептелинет. Анан бул жерде болсо адамды тең экиге ортосунан бөлүп карай турган болсок, бул жак сол тарап, бул жак оң тарап, сол жак оң жак. Мисалы сол көз, сол кулак, сол каш, сол кол, сол бут. Оң көз, оң кулак, оң каш, оң кол, оң бут. Мисалы бул оң тарап. Сенин кайсыл көзүң ооруп жатат дей турган болсок, демек адамда эки көз бар, алардын кайсыл бири экенин билдирүү үчүн бизге сол жана оң деген сөздөр жардамга келет. Мисалы, менин оң көзүм ооруп жатат. Же болбосо сен футбол оюнунда топту кайсыл бутуң менен дарбазага көздөй багыттайсың, же болбосо дарбазаны көздөй тебесиң деген суроо берсек, мен футбол оюнунда топту оң бутум менен дарбазаны көздөй багыттаймын. Мына бул оң бут. Кээ бир адамдар сол бут менен топту багыттайт. Мындай адамдарды биз кыргыз тилинде сологойлор деп коебуз. Дагы бир карай турган болсок, мисалы бул эмне? Бул чач. Бул эмне? Бул көз. Бул эмне? Бул көкүрөк. Бул кайсыл кол? Бул сол кол. Бул кайсыл бут? Бул сол бут. Дагы да болсо ушундай суроолорго жооп берип көрөлү. Бул эмне? Бул кулак. Бул эмне? Бул моюн. Бул кайсыл кол? Бул оң кол. Бул кайсыл бут? Бул оң бут. Азыр болсо ушул адамдын дене мүчөлөрүн атайын диалогдун жардамында карап көрөлү. Мисалы, сиздер бул сүрөттө эки адамды көрүп жатасыздар. Шыпааканада жаткан эки адам. Бул дарыгер, бул бейтап, же болбосо оорулуу. Мына ушул экөөнүн диалогуна көңүл бура турган болсок, дарыгер айтып жатат. Ден соолугуңуз кандай? Бүгүн бир аз жакшы. Оң колумдун ооруганы басылбай жатат. Камсанабаңыз. Убакыттын өтүшү менен оору жоголот. Ал эми сол колум эч нерсени сезбей жатат. Баары жакшы болот. Биз сизди эми эле дарылай баштабадыкпы? Бул жерде болсо мына ушул бейтап өзүнүн оң жана сол колдорунун ооруп жаткандыгын дарыгерге баяндап жаткан учурун көрдүк. Ал эми оозду жалпы ала турган болсок, бул үстүңкү эрин, бул тиш, бул таңдай, бул тил, бул астыңкы эрин. Мына ушулардын баардыгын бириктирип туруп биз ооз деп атайбыз. Ал эми ооздогу баардык органдар түздөн түз ошол сүйлөө органдары болуп эсептелинет. Түрдүү тамгыларды айтканда, түрдүү тыбыштарды айтканда, же болбосо башка адамдар менен маектешкен учурда дал ушул ооз көңдөйүбүздөгү бир нече органдарыбыз бизге жардамга келет.
Урматтуу биздин кыргыз тилин үйрөнүүчү достор, мына ушуну менен биздин бүгүнкү 3-чү сабагыбыз да өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Эгерде адамдын дене мүчөлөрүн жакшылап өздөштүрөмүн, жакшылап жаттап калайын десеңиз, анда өзүңүздүн дене мүчөлөрүңүздү азыр ушул видео бүткөндөн кийин бул эмне, бул кол, бул эмне, бул бут деп өзүңүзгө суроо берип, өзүңүз жооп бериңиз. Мына ошондо тезирээк үйрөнүшүңүзгө шарт түзүлөт. Аты жөнүм Илгиз Чамырзаев. Биздин Илгиз Чамырзаев YouTube каналына катталыңыздар, коңгуроочу баскычын басыңыздар. Эгерде бизге кандайдыр бир сунуштар болсо же суроолоруңуздар болсо, анда 0779 74 86 93 кыска номерине WhatsApp аркылуу кайрылсаңыздар болот. Кийинки 4-чү сабагыбызда биз сиздер менен үй бүлө мүчөлөрү жөнүндө сүйлөшөбүз. Айтор, үй бүлөдө кимдер бар, алардын негизги кызматтары, кыргыз тилинде алардын аталыштары кандай аталат, мына ушулардын баардыгын кийинки биздин 4-чү сабагыбыздан көрө аласыздар. Кайрадан кийинки сабактарыбыздан жолукканга чейин сак саламат, аман эсен туруңуздар. Көрүшкөнчө.